30'unda уруп токмоктоп алып келип туруп эле аялым экөөбүздү алып келип. Спецназовецти буудуңузбу? Аркасынан эмесинен башынан тарттым да эми. Мен айттым, реанимация апаргыла мени. Анан тигилер сүдүрөп, моундай кылып эки жагымдан кармап алып туруп. Камчыбек Ташиев чыгып кетип, кайра келип, келгенин себеби эмне болду деп ойлойсуз? Испанияда мыйзам бар Турбаева. Эгер уголовный акчасы таза эмес болсо, сот кылбай туруп эле барып конфискат этип койгонго укугу бар экен. Азыркы жогорку кеңеш толугу менен таркап 90% Ташиевдин адамдары деп. Садыр Жапаровго импичмент жарыялайбыз деген. Садыр Нургачевич мындай тоодун кырынан өтүп кетти азыр. Жанагы Эду, Вазелин деген пайда болгондору. Күч да силердин колуңузда, акча да силердин колуңузда десем чычалап кетпеди. Саясат кылба берди деп. Атак өлтүрүп койгонго Так эми болсо мен комага түшүп калсам, анан сахарым уже 20га чыгып кетиптир. Ким буйрук берди деп ойлойсуз? Ачык эле мен айтам, Ташиев берген бул буйрукту. Түзмө-түз эле мен ошентип ойлойм. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр? Мен журналист Семетей Аманбеков. Бүгүнкү биздин маектин коногу 7-чакырылыштын депутаты Султан Айжигитов. Султан Абдрашитович, биринчиден чоң рахмат биздин маекке келип, убактыңызды таап, биз менен ушул биздин подкастка келгениңиз чоң алкыш. Ден соолугуңуз кандай? Биринчи сурап коеюн дедим эле. Жеңебиздин, Гүлшат жеңебиздин ден соолугу кандай? Акыркы убакытта абдан чоң мындай куугунтукка калып калдыңыз. Соц тармактан карап жүрдүк, жанагындай басмырлоо кылып, өзгөчө мыкачылык менен бир ушундай бир эмелерди, кыймыл-аракеттерди кылды УКМК жактан. Азыр кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Эми 1 жыл өтүп калды. 1 жылда жакшы эле, Кудайга шүгүр. 1 жылда бирок жанагы физикалык кол салуу 1 жыл болду, бирок андан кийин 2 сот процесси болду. Мына жакында мартта Бишкектик шаардык сот жанагы 500 миңге айыпка күчүнө калтырды. Ошол иш кандай болуп атат? Ошого да стресс болдуңуз да, ошон үчүн сурап койдум да. Ал да ар бир отурум өзүнчө бир стресс да. Эл эми жанагы көрүнгөн нерсени көрдү да, жанагы көк ала болгондо ошолорда ичиңде болуп аткан нерсени эл билбейт. Ал действительно стресс да бул. Аябай чоң стресс да. Анан бир эле мен эмес, аялым эмес, балдарым стресс, тууган урук стресс, ата эне стресс, бир туугандар стресс, бүт баарды стресс болду. Ошондуктан кыйын эле болду, эми Кудайга шүгүр. Анан мунун баардыгына эме кылыш үчүн просто Кудайга тапшырып койдум. Ошону мен жеңилдедим деп койсом болот да. Бүт баардыгын Кудайга тапшырдым. Ошол чечсин, жаман болсо да, жакшы болсо да баардыгын деп. Ошону менен жеңилдеп, стрессти ушинтип жеңет экенсиң да. Кечирип, Кудайга тапшырып коесуң. Анан өзүң ден соолугуң менен алек болуп, ошентип жеңесиң да стрессти. Иначе жеңиш кыйын да, ошону мен өчө алам деп. Же болсом кыйналам деп, өзүңдү өзүң эле жеп коесуң да. Ошондуктан ошондой кадамдар менен стресстен чыгып, ошентип жүрөбүз. Анан эми ишти айта турган болсок, эми мындай да, биринчи иш башталганы мыйзамсыз менин мандатымды алып койгон болду. Мен ошондо эле айткам, силердин колуңарда бар, тиги ошентип Ташиев өзү таң калбагыла, мунун мандатын жакында алып койсо депчи. Ташиев өзү айткан ошо. Өзү айткан да ошону. Мен ошондо эле айткам, бүт баары силердин колуңарда, бийлик да силердин колуңарда, күч да силердин колуңарда, акча да силердин колуңарда десем чычалап кетпеди. Саясат кылба берди деп. Мен саясат эмес эле, мен өзүм саясатчы болсом кантип мен саясат кылбайм. Анан ошондо эле айткам, баардыгы жараша берет силерге мындай шартта. Только бул баардыгы мыйзамдуу болобу? Маселе ошондо деп ошондо эле айткам. Бирок ошого карабай мени мандатымдан ажыратты. Мен эмеде жанагы эмеге барганда, БШКга. Биринчиден мындай да, Ташиев вообще өзүнүн эмесине соттун да, прокурордун да, жогорку кеңештин да укуктарын өздөрүнө ыйгарып алып туруп, ошонун атынан өзү прямой эмеге кат жазып атпайбы? БШКга ажыраткыла деп. Мындайча айтканда, ал өзү мындай болуш керек да. Эгер эме боло турган болсо, действительно мында эгер УКМКда кандайдыр бир маалымат болсо, аны прокуратурага бериш керек. Прокуратура аны аныктап туруп, анан кийин же сот аркылуу, же болбосо эме кылып туруп, жогорку кеңешке келип,
айтыш керек ушундай бизге уруксат бергиле муну жоопко тартканга деп. Өзүнүн процедуралары бар. Процедуралар бар. Анан жогорку кеңеш комиссия түзүп, анан ошонун жыйынтыгы менен общий собранияга чыгарып, Добуш берип, анан ошону менен анан БШКга жөнөтсө, анан БШК ошонун негизинде мени бирдеке кылса болот дейт. Мандаттан айрылабы же айрылбайбы? Да, ошондой да. Бул процедура болбой эле, бул карабайсыңбы, соттун деле судимиз бар дегенде сот далилдейт да. Ооба. Сот берет аны. Соттун чечими жок. Соттун чечими жок. Судимиз дегенде бул баягы ар бир адам соттолгондо, ал жерден мындай соттолгондо акталат, ар түрдүү эме болот, ар түрдүү өкүм чыгат да. Жоопкерчиликке тартылганда же соттолот, же акталат. Же акталат, ошондой да. Анан ошонун негизинде анан кийин МВДга булар эме берет, маалымат берет. Соттуулугу бар же соттуулугу жок деп. Ал деген МВДга келгенде соттуулук жок деп. Менин өмүрүмдө эч кандай соттуулук болгон эмес. Анан ошол справканы жанагы мен депутаттыкка коюп атканда деле БШК өзү текшерген да мунун баардыгын. Соттуулугу жок болуп чыккан. Анан дагы эме болгондон кийин, ушундай вопрос болгондон кийин мен 22-жылы февралда эмеге БШКга мен справканы алып барып бергем. Мына силер сомневаться этпегиле. Өзүңөр бергенсиңер. Өзүңөр справканы МВДден алып. МВДден, вот. Кантип эле ал жакта соттолуу жок, анан тиги Ташиев менен тирешеден кийин соттолук бар болуп калды деген суроо жаралды да. Уголовный кылмыш иши ачылган экен го сизге өз убагында туудасызда. Кылмыш иши ачылышы мүмкүн, бирок күнөөлүү эмес дегенде сот чечет. Ал жердеги оперативникчи болсун, тергөөчү чечпейт аны. Ошондуктан бүт барды мыйзам боюнча менин эч кандай соттуулугум жок. Тем более мен үстүмдөн козголгон иш ал биринчиден провокационный болгон, мага жасаган иш атайлап. Анан экинчиси проступок болуп, жеңил эме болуп эсептелген. Ошонун негизинде мени эме кылып атпайбы. Соттуулугу жок деп чыгарып атпайбы. Бүт мыйзамдар боюнча ошондой. Мени дагы бул дагы бир кызык нерсе да. Ошол БШКнын жанагы отурумуна мен суроом боюнча, мен маселем боюнча отурушуна 2 саат калганда мага чалып айтып атпайбы. Султанбай Абдурашидович, сиздин мана эмеден арыз түштү, УКМКдан. Келиңиз 2 сааттан кийин сиздин эмеңизди карайбыз. Бул кандай деген нерсе? Эртерээк айтпайсыңар, в чем меня обвиняют, материалдарды бербейсиңер. Даярданышым керек. Мен даярданып барышым керек. Келсеңиз келдиңиз, келбесеңиз сиз чечип коебуз деп. Заводчуна. Да. Анан айла жок, анан бардым да. Адвокатымды алып барып, анан ошону мен киргенде Шайназаров айтып атпайбы? Султан ака келиң сүйлөшөлү деп. Өзү чакырып. Кабинетинеби? Кабинетине. Анан барып анан кирсем, анан айтып атпайбы? Эми түшүнүп турасыз да эмне болуп атканын. Өзүңүз эле жазып бербейсизби депчи. Өз ыктыярыңыз менен. Мен айттым, мен эмнеге жазып берем? Мен эч кылмыш кылбасаң, мен судимый болбосом, бүт бардыгы законный да. Анан мыйзам чегинде карап бергиле силер. Силер ушуга турасыңар да. Силер деле көз карандысыз мамлекеттин мекемесиңер. Десем анан жазбайсызбы? Жазбайм. Деп анан ошону менен хорошо анда деп 1 саатта экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Ал мени 1 саат убеждать этип жүргөн, андай тигиндей бардыгы эле тапшырып атат. Сиз өзүңүзгө эле кыйын болуп калат деген сөздөрдү. Жок дедим дабай, бардыгын. Мен дедим сөз кеп менде эмес берели. Мен шайлоочулардын укуктары, мыйзамдуулук, мен ошонун жагынан айтып атам. Бардыгы мыйзам менен болуш керек, адилеттүү болуш керек бардыгы. Мындай бир мындай бош мамлекетте жасап атабыз, мындай свободный, же бир диктаторский бир немеде жасап атабыз деген сөздөрдөн кийин хорошо деп чыгып кеткен, чыгарып берген да, мен өзүм чыгып кеткенмин. Ошону мен жанагы убагында эме болбой, ошол жерде саат 2-де болот, 2-де 11-лерде башталат дегенде 4 саатка почти отурдук да ошол жерде. Себеби деген 1 саат мени менен сүйлөштү. Андан кийин бирөөлөр чакырган окшойт, анан кийин жанагы генеральный прокурордун биринчи замы Маатов деген келди. Анан кийин эмен тергөө башкармасынын начальниги келди УКМКдан. Анан экөөнөн кирип кетишти. Мен приемныйда отурам. Шайназаров кабинет. Менин көзүмчө экөө кирип кетти. Маатов менен Берке Сейитов деген. Ал жерде 1 сааттан ашык отурдулар.
Kengешип эме кылды. Bir vaqta 1 saat, 1,5 saatday oturdu. Anan keyin çıqqandan keyin жүргүлө эми. Алар чыгып кетти артыбыздан. Эмесиге секретаршасы айткан окшойт, залга өтө бериңиздер, ошол жерде башталат. Ошентип где-то 4 сааттан кийин где-то башталды да. Ошол жерде мындай баягы 37-жылдагы тройканын 3 кишинин карагандай эле болду да. Ооба. Тиги эме окуп берди. Эмесини Шайназаров. Вот. Маатов туруп бардыгы тууру деди. Вот. Следователь турду дагы. Биринчи следователь жанагы Сейитов деген УКМКнын эмеси келип окуп берди. Маатов бардыгы тууру деди. Анан кийин ошонун негизинде эле ушундай деп калды. Анан ал жерде отуруп, анан мен туруп айттым да, мага сөз бересиңер, давай деп анан мага сөз берди. Мен туруп айттым, ондай справка бар, буга эмне дейсиңер десе. Анан кийин берки справкаңды жакшы жооп бербеди да. Тиги Шайназар бул менин ишим эмес, могу эмеге кайрылыңыз деп. Тиги болсо жок, ал справканы билбейм деди. Бул значит моундай фактылар бар, ошону менен деп УКМКнын адам. Маатов не дейсиң? Маатов деле мен билбейм анысын дегендей кылып койду. Всё, болду. Ошону менен добушка түштүлөр. Ошону менен 1,5 саатта чечип койдулар. Бардыгы 100% бир кишиден башкасы. Бир киши каршы берди. Ошо Шайназар замы. Калгандары 11 киши толугу менен колдоп бердилер. Ошону менен чечилип калды да. Анан кийин сот болду. Биринчи инстанция карабай туруп эле эме кылып берди. Колдоп берди. Экинчи станция болсо вообще менсиз эле карап эле. Аны колдоп берди. Апелляция бердиңиз да? Мен апелляция бергенмин да экинчи станцияга. Анан алар менсиз эле карап эле чечим чыгарып койдулар. Анан азыр мен кассацияга бердим. Жогорку сотко. Азыр эми где-то майдын 28-inde ушул иш боюнча жогорку сотто кассационный сот болот. Мандатыңыз мыйзамсыз ажыраткан деген өкүм менен ажыраткан деген. Мен азыр эме айтып атат, эми көп айтат да, эми уже тиги таркап кетти. Баары бир мандатыңды тарых үчүн да. Мен айттым, жок, тарых үчүн эмес, бул мен мандатым үчүн күрөшкөн жерим жок. Мен мыйзамдуулук үчүн, адилеттүүлүк үчүн күрөшөм. Анан мен укуктарым үчүн күрөшүп атамын. Конституция. Мен конституцияны коргоп атамын. Мыйзамдарды коргоп атам. Өзүмдүн шайлоочуларымдын кызыкчылыгын коргоп атам. Как это так? Ушинтип эле эме кылып койсо, депсеп кое берсе боло берет. Бүт бардын укугуну деп ошондой мааниде да эми бул жагы. Ал эми менин үстүмдөн, аялым үстүнөн козголгон. Анан сиз мандат тапшыргандан кийин уже жогорку кеңештин немес макулдуу кереги жок деп туруп кылмыш иш козгоду. Да, кылмыш жок, эми ажырады деп эме кылып. Мен аларга айтып аткам, мына силер мени ажыратканыңар менен окончательно муну сот чечет, силердин эмеңер эме эмес. Соттун чечими чыга электе эле иш козгодубу? Да, чыга электе эле иш козгоп аталар. Сиздин жана БШКнын чечимин мыйзамдуу түрдө сотко обжалование кыласыз. Да, обжалование кылып атам. Сот күтпөй эле. Например, булар жок дегенде экинчи инстанцияга чейин күтүш керек. Анткени экинчи инстанциянын чечими сразу күчүнө кирет. Ошого чейин хотя бы булар эме болуш керек. Күтүш керек болчу. Вдруг эртең сот кайра бул депутат эме десе уят болуп калат. Кайрылып койсо кантип жоопкерчиликке тартат? Да, ошондой да. Анан демек мыйзамды толугу менен тебелеген. Толугу менен тебелеген. Мыйзам бир жакта турсун, конституцияны тебелеп аткандан кийин бул эмне деген? Например, бул менин статусум бар, кол тийгиздик дегенчи, депутат деген статусум бар. Мен ал жерде конкретный жазылып турат конституцияда, что муну конституция коргойт муну. Депутаттын кол тийгиздигин. Мыйзам коргойт, анан кийин Кыргызстан эли коргойт деп турат ал жерде. Булар мындайча айтканда конституцияны дагы тепседи, мыйзамды да тепседи, элди деле тепсеп койду да булар. Ошондуктан жанагы конституцияда 5-беренесте ошого жазылып турат да, узурпация, бийликти узурпациялоо өзгөчө оор кылмыш деп жазылып турат да. Түшүнүп атасызбы? Ошонун өзгөчө оордугу эмне үчүн ушу конституцияга өзүнчө берене кылып жазып койгон да муну.
Даже эмеде да жазылган эмес. Кылмыш кодексиде. А кылмыш кодексиде бир топ беренелер менен ал 5-чи конституциянын 5-чи беренеси бекитилген. Узурпациянын белгилери. Узурпациянын белгилери деп. Конституция бул коррупция, кыянаттык менен жанагы пайдалануу өзүнүн кызматынан. Анан кийин жанагы өзүнүн жанагы укуктук ыйгарым укуктарынан акча чагуу, ошондой да измена родины, көптүр подлог документов деген толтура да андай эмелер. То есть бул эгер мунун үстүнөн эгер муну жасаган узурпация кылган адамды узурпация аркылуу эгер кылмышка тарта турган болсо, жоопко тарта болсо, аны Кимди? Кишини любой. Например, ушул Ташиев жасады да, бул уже атайын жасалган. Узурпацияны Ташиев кылды деп Да, атасыздар. узурпацияны Ташиев кылды да. 3 бутагын тең узурпациялап алды да. Жогорку кеңешти дагы, сотту дагы. Исполнитель жок эмес. Исполнительный өзү Аткаруу бийлигини да узурпациялап алды. 5 жылдын ичинде атайын жасалган. Аягына чыккан кылмыш да бул. Шунадасызбы? Мен эсимде бар, сиз Камчыбек Ташиев УКМКнын төрагасы болуп жүргөндө, бул 2024 жыл экен, ошентип айтыпсыз. Камчыбек Ташиев мамлекеттик бийликти узурпация кылган. Да. Коркпой айткансыз ошо. Ошондо мен ошондо айтканмын да. Ал убакта Ташиев махровый жана эле эчтекен көзгө көрүнбөй калган. Багыда айтканмын да муну. Понимаете? Ошого мындай бир өч алды го дейм сизден. Өч алды, ошондой болуп калды да. Анан бул жерде карабайсыңарбы? Мен мандатым ажыратканы башынан аягына чейин мен ошондой эле айткам, силер азыр жазып аткан Ташиевдин жазган каты БШКга, БШКнын эмелери, бул жерде азыр болуп аткан иштер бүт бардыгы келечекте боло турган, үстүңөрдөн боло турган кылмыш ишинин далилини өзүңөргө даярдап атасыңар деп. Мындай чувство сохранения үчүн деле мындай правовой поледе укукталган эместе разбор кылбайсыңарбы деп ошол жерде айткам мен. Силер өзүңөрдүн үстүңөрдөн өзүңөр келечекте боло турган кылмыш иштин үстүнөн өзүңөр документ даярдап атасыңар, далилдерди даярдап өзүңөрдүн кылмышыңар жөнүндө. Ошого карабай ошондой болду да. Ал убакытта ойлогон жок да, ушундай болуп кетет. Эми баардыгы эле ойлогон да. Бул жанагы алдыдагы эме болгон президенттердин деле сабагынан эч кандай сабак албаптыр да. Вечный, баардыгы эле ойлогон да вечный отурам деп. 15 жыл отурган Акаев деле жок болду, кийин Бакиев деле жок болду. Баарын ошонун сабак албаптырлар да. Туура айтасыз. Анан то есть мен мындайча айтканда, мен бир эле ишим менен толугу менен жанагы узурпациялар толугу менен далилденип атат да. А мындай иштер канча толтурат. Экинчи ишим мен үстүмдөн жасаган жанагы мен аялым менен үстүмдөн. Эчтеке таппай мен үстүмдөн 23 жылдан бери эле аракет кылып жүрөттөр булар. Эме Ташиевди иш козгоймун деп. Ошонун эмесинен 6 том ар түрдүү ушактарды бардын жыйып алыптыр. Бардыгын. 6 том кылып. Иштин маңызы сиз аялыңызды Гүлзат Жолдошованы депутат Ашымовага мыйзамсыз жардамчы кылып киргизип койгонсуз деп жазды. Анан канча 3 миллион 200 миң сом ошо менен мамлекетке зыян келтирди деп жазышты. Да, анан бул жерде дагы кызык да. Баягы мыйзамды бурмалаганы андай дегенде. Биринчиден бүт бардык мыйзамды мына азыр иш козголуп тудасты болуп азыр териштиргенде сотто эле билинип калды да. Бүт бардык мыйзамсыз экенчи булардын. Себеби деген биздин үстүбүздөн 337-чи берене менен Айжигитов өзүнүн кызматын кыянаттык менен колдонуп, аялыны мыйзамсыз ишке киргизди деп атпайбы. Эгерде сиз өзүңүзгө жардамчы болуп атсаңыз, анда айтса болот эле да. Өзүнүн жакын тууганын аялын өзүнө. Анан кийин ал жерде эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес да. Ал мага эмес, Ашимовага эме болгон да. Доомат болмок. Доомат койсо Ашимовага доомат коюш керек да. Сен ушундай кылыпсың деп. Анан бул жерде экинчисиден мен аялым да
Аялым тем более, ал должности помощник депутат деген вообще технический должность. Мамлекеттик кызматкер эмес. Жок, мамлекеттик кызматкер, бирок эч кандай неме материальный же болбосо башка жактан эч кандай эмеси жок да. Жоопкерчилиги жок ал кишинин. Жөн эле технический работник, жөн эле эмени аткарган. Ошондуктан ал 337 берененин кыянаттык менен колдонгон деген берененин вообще субъект эмес. Мен де анын субъект эмесмин. Себеби деген булар мен үстүмдөн күнөө коюп атканда жанагы мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдын негизинде 15 беренесинде жазылып турат да, что значит жакын туугандар бирге биринин эмесинде бир жерде иштеп, бирге бири баш ийген болбойт, болбой тыюу салынат деп. Бирок ошол эле мыйзамда 5 беренесинде жазып турат, бул мыйзам президентке жана жогорку кеңештин депутаттарына тиешеси жок деп турат. А тергөө ошол мыйзамга такаган. Именно ошол мыйзамга такап атпай, ушуну бузган деп. Ал жерде ошол эле беренде айтып атат. Президентке жана эменин жогорку кеңештин депутатына эч кандай тиешеси жок бул эменин депчи. Себеби деген ошону менен мен ал беренеге эч кандай тиешем жок. Мен субъект эмесмин даже. Шуну атасыңар. Юрист катары билем, кылмыштын субъективная сторона, объективная сторона. Субъекты, то есть мага вообще тиешеси жок, менин үстүмдөн койгон күнөөгө вообще тиешеси жок. Вот ошондуктан буларга ошону мен айтып атам. Силер ушундай деп атасыңар, силер могу законду өзүңөр бузуп атпайсыңар. Бул жерде тиешеси жок турса, тиешеси бар деп могу менен эме кылып атасыңар. Деп ошентип эме кыл. Анан эми негизгиси эле ошол да, майда чүйда кылып туруп мен мисалы булардын мыйзамсыз экенини баягы биринчи инстанциядагы сотто, биринчи май сотунда, райондун сотунда, ал жерде мен 20 барак кылып, негизги эле мыйзам бузуулардын фактыларын 20 барак кылып туруп бердим да. Бул мыйзамсыз мунун бардыгы депчи. Анан кийин буларда күбө базасы жок вообще эле. Далил базасы жок эч кандай. Динара Ашимова өзү сизге көрсөтмө бериптирби? Бериптирби? Кан мени кыйнап же эмне дептир? Жок, ал жерде мени дейт эме кылды, анан мен ага жок дей албадым деген мааниде бериптир да. Анан кийин бул кандай мен ал киши менен мындай да, мыйзамда мындай да, эгер ал киши менен материалдык жагынан көз каранды болсо, же жумуш жагынан көз каранды болсо, же дагы бир алдыңызда иштесе, бир көз каранды болсо, ошондо айтса болмок да. Ушундай деп. Бул жерде ал киши не то, что материалдык ал менен 10 эсе бай киши ал. Эч кандай зависимость. Анан кийин мендей эле депутат. Тем более фракциянын башчысы отуп отурса, мен өзүм колдоп аны фракциянын башчысы кылдым аны. Мындай тергөө болуп атканда жана очный ставка бул жерде очный ставка да жок да. Очный ставка жок. Анан кийин жанагы эмеде карабайсыңарбы? Ишти, значит, 1-2 апрелде 1 апрелде козгоптурлар. А мени суракка 29 апрелде чакырып атпайбы? 30 апрелде сизди күбө катары суракка чакырды. Да, күбө. Ошону айтып берсеңиз, кандай болду эле ошондо? Биринчиден 29 апрелде, мен айтып атпаймынбы? 1 апрелде козголгон ишке күбө катары 29 апрелде келип, болгондо дагы 3 оперативный сотруднигин жөнөтүп атат. Үйүңүзгө келген? Үйүмө келип. Саат 7 кечинде, жума күнү кечинде саат 7-де. Анан келип туруп мага ушундай сизди биз азыр эмеге апарышыбыз керек, тергөөчүгө. Эмне үчүн? Кандай? Мен макам сиз дейт, күбөсүз. Сизди апарышыбыз керек. Күбө болсом анда эмени повестканы бергиле дагы эмес. Повестка дейт, азыр повестка жазып берем деп туруп. Анан кийин повестканы жазып атат баягы оперативный кызматкер. Анан мен айттым, бул повестканы тергөөчү жазыш керек. Сен тут при чем?
Dedim de blankаны алып жазып бер. Ошондо үйрөнгөндөр да. Карабайсыңар, оперге берет, ал барат дагы өзү эме кылып ошентип. Мыйзам боюнча бул следственный действие аны только тергөөчү болот. Да, тергөөчү берет. Анан кийин болгондо дагы мен аны карап туруп анан мен айттым да, хорошо, мунун биринчиден дедим, сенин акың жок эме кылганга. Азыр ол мага өзүнүн ыйгарым укугун берип атат. Ыйгарым укугун сага бергенге акысы жок. Мыйзам доверенность жазган. Мыйзам дегенди билесиңер. Ошондо нотариальный барып алып келгиле эмесин. То есть ошентип анан алды тупик болуп калды да. Аны мен бүт бардыгын эмеге чыгарганмын. Эмеге. Көрдүк. Соцсеттерге чыгарганмын. Анан ал десем алды, жок, сизди байке туура түшүнүңүз, бизди подставлять этпеңиз. Буйрук берди бизге, барбасак болбойт. Ай, силер мыйзамды билесиңерби? 7ден кийин болбойт кечке, тем более жума күнү. Понедельникке чейин эмеңди бер, барганда аз эмеге коюп туруп алып кел, анан мен өзүм барам. Тем более 29 күндөн бери келбей, азыр. Жок, аны мен билбеймин да. Качан эме болуп кийин билип атпайм. Деп анан ошону мен акыры андай мындай дегенден кийин мен айттым, в конце концов, силер менин үйүмдө турасыңар. Эч кандай укугуңар жок. Менин үйүмө киргенге. Чыгып кеткиле дедим да. Ошону чыгарып алды, эме деди бар видеода. Анан ошону мен чыгып кеттилер. Чыгарып анан эшик жаап койгом. Алар болсо түнү менен аңдып турлар да, 2 машина болуп алып. Түнү менен аңдып. Качып кетпесин деп. Качып кетпесин деген. Билбейм эмне ой эмнеде болгон. Анан ошентип анан түнү менен аңдып турду. Анан мен эме кылып түнү менен ойлонуп анан мен айттым, кой, барайынчы буларга эме болбой эле. Эртең барайын деп. Ишемби күнү. Ишемби күнү. Ишемби күнү. Анан өзүмдүн адвокатыма чалдым да. Жактоочума чалып анан ушундай десем макул дедим. Мен саат 10-до барам үйүңө. Анан ошону өтүп барабыз деп сүйлөштүк дагы. Анан аялымдан айттым, эртең эме кылып барабыз. Макул да. Эртең мен туруп чай пайыбызды ичип, акырындап түшсөм, двордо эч ким жок. Алар тиги жакты көчөлөрдү аңдып отуруптур да. Анан ошол жерден кийин акырын отуруп анан мен таң калдым да, болуш керек деп жак карасам, вроде жок. Анан наракка бургандан кийин машиналарын көрүп калбадым, беки машинасын. Анан акырындап айдап кеттим, аңдабай калдылар да, артымдан түштүлөр. Анан мен да акырындап айдап келатам. Пробка болду дагы, баягындай захват ондоймдайга мүмкүнчүлүгү болбой калды да. Анан акырында айдап келип, адвокаттын үйүнө келгенден кийин, дворго киргенден кийин, кадимкидей эле 2 машина, 3 машина жолумду тосуп, ичинен 12дей килейген жигиттер чыга калып, анан окружать 4-өө тиги аялымды тороп калды, беркилер мени тороп калды. Эмени сразу көргөздү, эмен тергөөчүнүн токтомуна. Вот байке, тергөөчү токтому, сизди принудительный привод кылып күчкө салып алып барабыз. Күбөнү. Мен айттым, во-первых, мен күбөмүн. Экинчиден мен өзүм кетип атам. Азыр мына эмеге. УКМКга өзүм кетип атам, только мен адвокатымды алып алайын. Десем, кое бербейт, мен кирип чыгайын. Анда дедим, аз чалайын, чыксын. Деп эле ошентип сүйлөшүп турабыз да. Десем эле бир убакта тиги аялымды жүктөш оңой дегенби. Аялымды чыңыртып 4 эме спецназ сотрудниктер. Спецназ менен келип. Спецназ менен келгенде. Бандитти кармагандай болуптур да, жанагы. Тапанчасы бар, автоматы бар бандитти кармагандай. Бандитти особо опасный террористти кармагандай. Мен күбөмүн эмесем, күбөнү да ошентип кармайбы. Анан кийин ошентип аялымды чыңыртып эле 4-өө колуну кайрып эле ошентип баштады. Анан аялым да кайраттуу аял дагы күч бербей койду да. Анан кийин бир убакта отургузабыз, биринчи эсин аударууна отургузабыз. Бууга баштабады бирөөсү. Кадимкидей эле приемга салып тамагыдан бууга баштады. Анан мен айттым, ай, токтогула, ал кишинин эмеси жүрөгү начар, порок сердца бар анда. Ал бир веле болуп калат деп айткыла десем дагы болбойттар да. Анан баягы бууга баштаганда карасам эси болуп кетип атат аялымдын. Анан жүркап барып ажыратайын десем күчүм жетпейт. Күчтүү бул жигиттер да. Анан мен дагы анан тигин анан кийин аркасынан буусам анан коюп жиберди. Спецназовецти буудуңузбу? Аркасынан эместен башынан тарттым да, эми колдуга күчүм жетпеди да. Анан башынан тарттым эле, анан коюп жиберди да. Ошону коюп беркилер анан
6 kişi menenen karmap. Ey toktogula desem bolboyt. Koldu kayrat alkılat anан ayak bayağım östüp tepkiley turat. Bayağı emede стрессовый состояние сезбейт экенсиң да, баягы урган сен адреналин же играет. Эчтекени сезбей. Кийин анын баары көгөрүп чыгып атпайбы бар тепкен жерлер эмелер. Аны да сезбейт экенсиң да. А бул колум болсо шалк эле могу эме мышцаларым үзүлүп кетти да. Кадимкидей эле. Онтип эле эме болуп калбады, шалбырап эле. Мен айттым, ай токтогула дедим, колду өлтүрдүңөр дедим. Давай отурдук, кеттик дедим да. Только аялыма тийишпегиле дедим да. Кет. Аялымды дан кийин анын машинага салып, жөнүндө салган сабаган астынып, машинага салып үстүнө бирөө отуруп алыптыр да аялымды. Килейген спецназ. Килейген спецназ 100 килограмм. 100 килограмм. Үстүнө отуруп алыптыр да. А зачем? Ал эмне деген мыкачылык? Эмне мыкачылык? Ал кишини жөн эле отургузгандан кийин жөн эле апарбайсыңарбы? Анан ошонтон ал жерге баргандан кийин тиги эмеге жолдо кетип атып, эмеде отуруп анан андай деп байке суу ичиңиз деп суу берет, дутур эле суу берет. Жок, мен суу ичпейм деп, өзүңөр ичкиле десем өздөр жок, биз ичпейбиз деп коюп коет. Анан мен шектенип калдым да ичпей койдум эмесин сууларын. Эмнеге? Ну, кто его знает, эмне суу берип атат. Бирдеме кошуп койгондурбу? Да, бирдеке кошуп койгонбу деп мен шектенип калдым да. Мындай кылгандан кийин артекеге барат деп мен оюң ар жакка кетет экен да. Анан ичпей койдум да. Анан ошону мен барып туруп тиги жерге баргандан кийин мага кишени салып атпайбылар. Ай, кишенин кереги жок, мен азыр өзүм эле чыгам. Жок деп анан кийин аны кишенди салып, колумду кайрып дегендей. Чыгарып, особо опасный деп анан туда-сюда кылып чыгарып, булкуп, сулкуп, анан баардыгын видеого тартып ататтар ошону. Андан отчет кылат. Видео отчет кылыш керек да, монтип алып келдик депчи. Ал түшүнүктүү эле болуп атат да, ким эме берген, ошого видео отчет кылып ататтар да. Монтип алып келдик, кордодук, кандай тигиндей деп. Ошону мен анан токтогула, баягы эми баягы кишен эме да. Тарткан сайын кыса берет да. Кыса берет. Ой, колду кыса, ой, токтосуң. Кишенен тартаттар да. Анан ошону мен 4-этажга чыктык. Чыгып мен да жиним келди да. Эмне кылган? Это беззаконие вообще. Бандитсиңер деп атам. Силер УКМК эмес эле бандитсиңер го силер деп. Ошондо ай, ошентип чыктык. Киришим эле баягы эме келип кишенини чечкиле дедим. Кишени четкенден кийин мен көрүшүп атпайбы? Мен айттым, жок, мен сени менен учурашпайм. Тергөөчү. Анан киргенден кийин эле мага суу берип атпайбы? Кайра? Жок, биринчи киргенде эле суу берген да. Сууда алып баягы оозум кургап, жиним келип ичип албадымбы? Анда даамы жакпады да мага. Бирдеме сездиңиз? Бирдеме сезгенде бир ачуу бир дарынын даамы стоян. Ошону эме кылгандан кийин анан берки кишенди чечтет, анан көрүшпөй койдум ал киши менен. Жок деп, мен силер бандитсиңер, бүт силердин кылган ишиңер мыйзамсыз. Кылмыш бул ишиңер бардыңар. Анан ошонтон мен эме кылып койдум. Ошону менен 11-де келгенбиз, 6-га чейин отурдук да ошол жерде. Допрос кылабыз дейт. Ай, каяктагы допрос дедим. Мен муну кара, көйнөгүмө батпай кетип атат. Шишип кетти. Шишип кеткен бия. Колубуза шишип кеткен бар жок. Бир убакта аялымды алып келди. Аялым бутунда тура албайт. Калчылдап ал полдо отуруп калды ал киши. Бир убакта адвокатым келип калды. Адвокатым суу алып келип берсин мага дедим да. Десем бир 2 литр сууду коет. Жок, могу ичесиң. Анан жок, муну сууңарды ичпейм десем, кайра шкафка коюп коет. Адвокатыма бергиле барып келсин. Жок, биздин оперативниктер барат. Жок, мен адвокат жөнөтөт, мен силердин оперативниңерге ишенбейм. Бар да, десем, аны жөнөтпөйт. Ошентип, могу ичесиң дейт. Ичпейм мунуңарды деп койдум. Вообще эле шектенип калдым да. Ошентип 6-га чейин отурдук. Анан ошол жерде мен показания бүт кылган ишиңер дедим эме. Мыйзамсыз. Ошондуктан мен силер менен вообще иште кылгым келбейт. Допросуңардан эчтеке жок. Сурак берген жоксуз? Сурак берген жок. Мен дедим, биринчи очередте мен эме кылгыла. Мага мен азыр медициналык эмеге кызматка мен муктажмын. Десем, азыр фельдшерди чакырабыз дейт. Сиз ону, ал фельдшериңер дедим, аны нени билет? Мен өзүмдүн участковый врачымды чакыргыла, мына эмеде спецполиклиникада. Айылымды да билет, мунун порок сердцеси бар, менин да давлением бар, бүт бар. Азыр келип текшерсин мени.
Вот анан кийин дедим, бул состояниеде мен силерге менен эме кыла албаймын. Вот, так что эмес. Анан баарын отказался деп жазып эле. Бүт баарын оформить этип эле, ошол жерде эле күбөдөн подозреваемый шектенүүчү болуп калдым. Анан шектенүүчүдөн кийин эле кечинде саат 6-да анан кийин эле айыпталуучу болуп калбадымбы. Бир заматта эле свидетельден подозреваемыйга да эме кылбай эле сразу айыпталуучу обвиняемый болуп калдым да. Анан уже мен оозум уже кургап, уже сүйлөй албай калганымда анан тиги эмеге мейл алып келип бер деди да. Анан суудон адвокатым бир жарым саат жүрүп алып келди. Анан бир 2 литр алып келген экен, 1 литрин сразу ичип алдым ошол жерде. Аялым ичип атат суудан. Аны да бербей турат да. Ошондон эмеге салып, 2 машинага отдельный кылып салып, ар бир машинада мени менен кошо дагы 4 сотрудник. Аялымды экинчи машинага отурса, анда 4 сотрудник коштоп, бир эмени жанагы эмени болсо сопровождение кылып баягы бусикте өздөрүнүн бусигине ал жерге спецназды салып сопровождение кылып апарып атпайбы. Энди мен айттым, силер вообще дедим. Мен ошол жерде эле айттым. Мен өзүм иштеп жүргөнмүн да ал жерде. УКМКда иштегенсиз да? Бурда иштегенмин да, КГБ-да иштегем. Андан кийин Кыргызстанда эмес. Мен айттым, силер бул мен өзүмдүн конторамды вообще тааныбай атам. Силер бул бандиттердин конторасы болуп калыптыр го бул деп. Ошентип айтып кетип атам да, вообще бул туура эмес кылганыңар депчи. Ошонун арасында дагы жөн кетпей, мурда кандай иштегиңер айтып бербейсизби, байке эстердин балда кандай болгон. Эстердин балда мындай болгон эмес. Бүт баардык мыйзам чегинде силердин бандитсиңер силер вообще. Эме эмессиңер. УКМК эмессиңер, силер бандит болуп калыпсыңар силер баардыгыңар. Ошентип айтышып кетип атабыз. Сотко баратасыңар. Сотко баратабыз. Ал жерде анан кийин чарасын көрбөйбү? Ооба. Анан ал жерге барган менин состояниемди көрүп. Анан мен ал жерде дагы адвокатым да мен дагы сотко айтып атам да. Бул состоянияны кара, каяктагы эме. Мен биринчи дарыланып чыгайын. Анан бүт барды мыйзамсыз болуп атат. Андай, мындай десем, эчтекени укпайт да. Отуруп эле анан кийин эчтекени укпай тиги следователь эмени окуп берди. Тудасында ошо чарасын эме кылып көрүңүз десе, анан кийин бир убакта тигилер чыгып кетти. Эмеге эме кылып. Ошол жерден чыгып кеткенден кийин мен ошол же эсим болуп калбады. Давлениеңиз түшүп кетти. Давлением түшүп кетип. Оказывается, мен 200-ге чейин чыгып жүргөн давление адам гипертоник. Давлением вдруг 60-40-ка түшүп кетиптир. Значит, мага жанагы эмеде бергенде давлениени түшүрө турган, давление бергенде, дары берген деп мен шектенем да. Суу берип атканда? Суу берип атканда. Эмесе мен ошондой стрессовый состояние, мен давлением көтөрүлүп, мен инфаркт болуп калышым мүмкүн эди да. Мен давлением көтөрүлбөй, наоборот, ошондой стрессовый состояниеде 60-40-ка, а это предкоматозный состояние да. Мен уже комага түшө турган состояние болуп калып, анан ошол жерде биринчи эмеси эсим болуп калганда, анан кийин ошол жерден аялым чыр көтөрүп тудасыда дегенден кийин анан мен эме кылып, мен айттым, реанимация апаргыла мени. Деп анан тигилер сүдүрөп, моундай кылып эки жагымдан кармап алып туруп, кадимки деле сүдүрөп апарып машиналарга салды. Анын арасында анан ал жака барсак 40-60 болуп калыптыр да давление. Мындайча айтканда да кичине болгондо комага түшүп калмак экен. Жакшы аялым ошол жерде бар экен да, чыр көтөрүп тудасына кылып жарып апарып, анан кийин откачали 1 суткада. А так өлтүрүп койгонго так эме болсо мен комага түшүп калсам уже эме болуп калмак да. Анан сахарым уже 20-га чыгып кетиптир. Я же мог и шок получить сахарный. Ошондой состоянияга апарып, где-то бир 23-ке чыгып кетиптир сахарым. 20-23-ке чыгып кетиптир. Бул уже 18-ге түшүп там туда-сюда. Анан ошонун баарын эме кылып врачтар эмеге поликлиника апарды. Биз больница, биздин поликлиникага апаргыла дедим. Спецполиклиника. Анан ошол жерге сразу реанимация киргизип, ошол жерде мен бир өзүмө келип ошентип аттым да. Анан эмеге жаткандан кийин эле өзүмө келбей, я чувствую, өзүмө келем, бред болуп атам да, аялым да айтып атат. Аябай да бир 5 сааттай эме кылдыңыз дейт. Бирдекелерди эле сүйлөп эле.
Эми болуп аттыңар дейт. Өзүңө бир келбей деп. Ошол жерден анан мен сразу эле эртесин эме кылып, карабайсыңарбы, баягы эме болсо, оперативный сотрудник аялым айтат, ошол жерде жүрдү дейт, эч жакка кетпей дейт. Больницадабы? Больницада ошол реанимациянын ичиге кирип алган. Ошол жерде жүрөт. Тиги врачтар кет десе дагы ошол жерде турат да. Эмнени карап турат, эмнени карайт, эмне эме кылат. Анан ал жерден мен эме болгондон кийин ошентип таяк жеп келген адам больницага түшсө сразу эле милиция чакырыш керек да. Анан мен эртесине өзүмө келгенден кийин анан баягы директоруна айттым да, милицияны чакырбаса азыр деп кетет. Анысы кураторлор барып чакырба дегенби, иши кылып 3 күн талап кылып жатып акырын келди да. Эме милиция. 3 күндөн кийин. Уже 3-4 май күнү келди да. Вот, 3 күн 4 күндөн кийин. Анан менен показанияларды алып анан тиги айтып бердим баарына. Анан сразу эле эмеге. Сотто тергөөчү токтомдо эмне деп сурады эле, буну камакка алгыла деп сурады беле? Же үй камагына? Мен ал билбейм деп, эсимде жок дейм мен. Ог алганда жоксуң. Ог алганда жок, мен өзүмдө эчтекени түшүнбөймүн да. Эчтекени түшүнбөй эле эме болуп калдым да, өзүм алып. Укпай да калдыңыз да. Султанбай Абрашевич, ушул өзгөчө мыкаачылык жана кишен киргизип, сабап, жанагындай колду кайрып дегенге ким буйрук берди деп ойлойсуз? Мен ойлойм, ачык эле мен айтам, Ташиев берген бул буйрукту. Түзмө-түз эле мен ошентип ойлойм. Себеби деген бул башка адамдын буйругундай кыл. Мен айтып атпайм, ал жерге оперлерге айтып атпайм, баягы 12 кишиге. Балдар, мен өзүм кетип атам. Кажети жок, тем более мен күбөмүн азыр. Макамым күбө деген макамым бар азыр. Десем, жок, сизди ушинтип күчкө салып алып келсин деп бизде приказ бар деди. Даже ошондой айтты. Ошол да бизде приказ деди, сизди именно күчкө салып алып келди. Анан ошентип сүйлөшүп турганбыз да. Анан сотто дагы басмырлоолор кайра эле болуп атты. Бир маалыматта сиз айтыпсыңар, менин жактоочум даже баш тартты деп. Даже адвокат отказывается от моего дела деп. Ошол жактоочуга чейин басмырлоо болдубу? Жок, ал кийин уже. Ошол кийин сот биринчи инстанцияга сот. Немелер баш тартып атпайбы, коркуп атпайбы бардыгы. Ошо коркутуп койдубу адвокат? Адвокаттардан булар карабайсыңар, бүт бар жокtu эме кылып алган, адвокаттарга чейин коркутуп. Жана Тимур Иманкулов деген адвокат. Тимур Иманкулов ал мындай да, мисалы, аны да аябай жаман коркутуп койгон. Эмесем бул киши, эмесем ошол жерде эчтеке кол койбойм, бул бардыгы мыйзамсыз деп койсо болмок да. Ооба. Бирок ал дагы бардыгы нерсеге кол коюп берип атпайбы. Демек аны да коркуткан да. Аны да коркуткан да, аны да коркутуп эле койгонду. Мисалы, эменин жанагы бүт документтерге, тергөөчүнүн жанагы постановлениене бүт бардыгы кол коюп берип атпайбы. Бул каяктан? Бул коркконудан кол коюп берип атты. Анан кийин мен ошол жерде эсим болуп калып, уже мен реанимацияга өткөндөн кийин, ошондо дагы сотту откладывать этпей, ошол жерде менсиз адвокатымды алып калып, ошол жерде сот кылып, анан кийин домашний арест деп, мени анан бул состояниеде кантип алып барып камайттар. Домашний арест деп бердилер дагы. Анан кийин ошентип мен заочно чыгарып койгон турбайбы? Заочно эле чыгарып койдулар да булар. Мен реанимацияга кетсем, менсиз эле ошондой реанимацияда жатсам, уже заочно эле чыгарып, соттордо бүт барды карабайсыңар. Бул эмнесин белгиси? Бир эле прокуратура эмес, сот дагы бул белги да, далил да. Сот дагы узурпацияланып калган. Узурпация да бул. Бул уже атайлап жасаган иш да бул. Так что Ташиевдин жанагы коррупцияны жеп койгон, бул майда чүйда бул. Негизги эмеси Кыргызстандын мамлекетинин нормалдуу функциясын парализация кылып, шал кылып койгону. Бүт бийлик бутактарын шал кылып койгон. Баарды мыйзам менен иштегенден коркуп калган себеби шал болуп, мыйзам менен иштегенден коркуп калган. Карабайсыңарбы? Даже анан ошонун артынан анан кийин айыл өкмөттөр иштебейт, аким иштебейт, губернатор иштебейт, министрлер иштебейт, баардыгы иштебейт. Шал болуп калса кантип иштейт? Мыйзам менен иштеген баардыгы буйртма күтүп эле отуруп калса. Шал болгону ошондой. Вот негизги Ташиевдин кылган кылмышы ушул. Анан кийин жанагы эмеси бул эмен Кабминдин орун басары болуп туруп, бул эме болгондо байкуш жанагы Адылбек Алешевичтен Кабминдин төрагасын добушу чыкпай эле, бул кеткенден кийин анан кийин кичине добушу чыгып калбады.
Мындайча айткан Кабмин полностью узурпация болгон да. Министерстволор бардыгы узурпация болгон. Бардыгы да. Мына азыр көп айтып атат, серепчилер, саясатчылар ушунун баары жетпей, Камчы Бекташиев дагы президент болом деген ою болгон деп. Ошону чын деп ойлойсузбу? Бул мындай да, бул вопросту билбейм. Бул бою болгон болбогон деп эме кылбайм. Мен бир нерсени билем. Что көп жылдан бери бул киши президент болом деген бул мындай эңсеп көп жылдан бери эңсеп жүргөн кыялы да бул киши. Это точно. Муну бардыгыбыз эле билебиз деп, коом бардыгы билет. Экинчиден, мына 5 жыл УКМКнын башында турганы, андан кийин жаңы Кабминден орун басары болуп турган 5 жылдан бери кыймылдары, мунун кыймылдары Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын эли үчүн, Кыргызстандын мамлекети үчүн бул трагедия да. Бул трагедия да. Фактически жанагы бир мурдагы кылым, өткөн кылым 37-38 кылымдардагы трагедия кайтарылды да, только кыргызский вариантта. Кыргызский вариантта да. Бул чоң трагедия бул. Анан кийин эгер бул киши президент боло турган болсо, анда бул трагедия эмес, бул Кыргызстандын элинин, кыргыз мамлекетинин катастрофасы болот анда. Ушунчалык коркунучтуу да. Эгер ушуну кааласалар, анда эл шайлап алсын. Эгер ушуну кааласалар. Ошондуктан бул өтө коркунучтуу нерсе. Өтө коркунучтуу нерсе. Мына кечээ күнү эле Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев ушул 75 каты жөнүндө айтып берди. Жолу кандай болгон, бат эле ыкчам түрүндө кабыл алып, жанагындай кол менен, процедура эмес, кол менен эле алып барып, комитет по конституционному устройствого каттап, анан ошол жакта мүмкүн эми спикер айткан жок, негизи башка депутаттар айткан жок, мүмкүн импичмент, Садыр Жапаровго импичмент жарыялайбыз деген ойлор бар болчу. Ошого көз карашыңыз кандай? Жок, ал реалдуу эле нерсе. Реалдуу эле нерсе да. Биринчиден карабайсыңар, мен азыр менин ишим менен эле азыр далилдеп бербедимби? Что мамлекеттин, бийликтин үч бутагын толугу менен узурпация кылып алды да бул. Мына менин ишим менен эле, үч ишим менен эле далилдеп берип атам да. Мындай иштер толтура да. Азыр эгер мунун баарын караса толтура да. Мындайча айтканда, жанагы Бекназаров безилдегенче бар да. Аны түрмөдө жатып айтты го кайрылып. 90% бийлик досуңдун колунда деп. Садыр Нуркожоевичко кайрылып айтты го. Президенттик мамлекетпиз, колуңа ал деп кайрылды го. 90% ушунун колунда азыр депчи бийлик деп. Анан эмеге бир эле калды да, бир эле кадам калды да. Анан көчөгө чыгып революция кылса бул жарашпайт да, өзүнө досуна эме алса. Анан аппаратный переворот кылып эле импичмент жолу оңой да. Ошондуктан мен жанагы 7-чи чакырыш парламентти жоюу бергени деле таң калыштуу да. Азыр эми түшүнүктүү болуп атпайбы? Эмне үчүн жоюу берген? Эмесе ал жерде аларга каршы сүйлөй турган 7-чи созутта эч ким калган эмес. Ал чөнтөк парламент эле болуп калган болчу. Алып келген закондордун бардыгын гың дебей аткарып ишке ашырып берип атты го. Бирок жанагы импичмент жарыяганга, видимо, ал уже ишенич жок болгон окшойт да. Ошондуктан жанагы аны досрочный кетирип, шайлоого чейин досрочный кетирип, анан кийин жанагындай өздөрүнүн бүт шайлоо системасын өзгөртүп, анан ошону менен бүт бардыгы өзүнүн адамдарын алып келди деп эле айтып атпайбы. Бул менин анализим эмес да, бул серепчилердин анализи да. Мен аларды эле айтып атам ошого окшошуп турат да, бул бүт бардыгычы. Жанагы 75 эме бул откровенный эле ошол импичментке даярдап, бул жанагы 7-чи чакырыштын жоюу бергенде эле уже дайым болгон да.
Уже азыр Ошондо уже ой болгон. уже түшүнүктүү болуп атпайбы? Эмне үчүн? Эмесе вообще түшүнүксүз да. Эмне үчүн чөнтөк парламентти жоюп жок кылып атат депчи. Эмесе мен айтат элем 20-жылы булар аябай жакшы направление алды эле. Вот анан кийин жанагы шайлоо системасын өзгөртүп, бир партийный системаны калтырып туруп, бирок мягкий өзүнчө ар бир адамга дагы ошо партийный списокто өзүнчө ар бир адамга добуш бере турган кылып шайлоодо өткөрдүлөр го. Бул эң жакшы эме болчу да, себеби деген ал партийный баягы коррупцияны жок кылган. Партийный преференциальный болуп калган. Партийный преференциальный болуп калган дагы. Ошондо анан кийин көп эмелер, партиялар өзүгө анан кийин баягы аттуу баштуу мындай эл сыйлаган адамдарды тартып калды да өздөрүнүн списогу. Мурда жалаң акча алып жана золотая десятка. Жок, алар деле калган, бирок ошонун эле арасында беркилер дагы эме кылган да кирип. Анан ошонун арасында карабайсыңар, көбү баягы көчөдөн келген эле бир эмелер добушту алып, көп добуш алып өтүп кеткен, анан акча бергендер возмущаться этип тополоңшоно чыкты да, акчаны кайтарып бер деп. Ооба. Эсиңерде бар да, тополоң болуп акчаны кайтарып бер деп. Башкалар $1 миллион берген, $300,000 берген, $200,000. Тополоң уже өтпөй калды да. То есть мындайча айтканда, шайлоо системасыны булар башында там Садыр Нуркачаевич башында турган экөө деле жакшы нукка салды эле. Анан мен таң калдым, акыркы моментте эле ушундай. Мен ал немеде деле айтканмын. Ушуну калтырыш керек эле, жакшы нукка салып, жакшы оңолуп кеткен жерден кайра дагы баягы коррупционный системага салып атабыз депчи. Чо демек өзүнүн кишилерин алып келем деп атайын башкача кылган турбайбы? Ошонтип анан округторго салып одномандатный кылып, ал жерде одномандатный кылгандан кийин уже мындайча айтканда орустардын разделяй властвуй деген принцип менен да. Ал жерде баарды тытылып эме болгон бир адамды жөн эле эме кылса болот. Өткөрүп коюш оңой. Коюш оңой да. Ошондуктан ошондой болуп калды да. Неужели булар эки дос да эми баягы канча убакыттан бери дос болуп жүргөн, ушинтип отуруп эле чечип алса болбойт эле? Эмне үчүн бул импичмент деген бул оор кылмышка шектүү кылып атат да киши? Билбейм, видимо, келише албаган го. Келише албаган го. Анан башынан эле келише албаган дайын эле болчу да, себеби деген Камчыбек Кыдыршаевич башынан мен барбаймын, мен досум эле өтөт, андай. Ошентип атпадыбы? Ошол эле мен эч качан барбаймын деп жүрбөдү. 2 жылдан бери эле. Значит, бул илгертен эле келише алган эмес да. Ошондон бери эле ой бар. Ошондон бери эле ошондой да эмес. 2 жыл ошентип жүргөн да бул. Мында ушул импичменттен аз эле убакыт сактап калды, менимче, президент. Ошондуктан Садыр Нуркачаевич мындай тоодун кырынан өтүп кетти азыр бир неделяда. Аябай коркунучта болуп турду, бул киши муну түшүндү да. Түшүнүп, анан кийин ошол кадамга барды да. Мен дагы бир жолу кайталайм, бул мен ойлойм, Садыр Жапаровго бул оңой болгон жок, өзүнүн досун иштен алыш. Оңой болгон жок, моралдык жагынан дагы. Башка жактардан да адам мыйзам бүт бар жактарынан мыйзам бирак деле турсун, в конце концов мыйзамга баш ийип туруп анан өзү айтты го, бир досумдун ордуна 7 миллион досумдун кызыкчылыгы үчүн жасадым муну деп. Бул эми ушунан эле билсе болот да. Ошол кадамга баргандан кийин Камчыбек Ташиев чыгып кетип, кайра келип, кайра чыгып, кайра келди. Акыркы жолу келгенин себеби эмне болду деп ойлойсуз? Эми мен силердей эле жанагы эмеден эме кылам да. Акыркы жолу келгенине. Сиз эми УКМКда иштеп жүргөнсүз, саясатка малдасыз. Биринчиден мен ойлойм да. Биринчиден бул кишини бардыгы эле бардын таштап коюп чыгып кеткендей болду да бул киши. Таштап коюп тарапташтарыны өзүнүн тууган уругун тудасы да бардыгы соратниктерине таштап коюп өзү чыгып кеткендей болуп. Мүмкүн, балким барды чалып айтып аткандыр. Келбесеңиз болбойт, өзүңүз сүйлөшпөсөңүз болбойт. Биякта монтип ишмондуп кетип атат деген мааниде, может ошондуктан. Экинчи жагы эме кылып атат, ал жакта Испанияда ал жерде мыйзам бар турбайбы? Эгер уголовный, акчасы таза эмес болсо, сот кылбай туруп эле барып конфискат этип койгонго укугу бар экен да ал жерде.
Ошондой бекен Испания. Ошондой да Испаниянын мыйзамы ошондой да. Мен анда мен эмеден билип атпайм ба. Ошондой мыйзам бар экен. Анан может ошого келип возможно ал уже ошондой сигнал келген тиги жака. Ушундай конфисковать этебиз деп атат сен деген уголовный делонун эмеси болуп калышы мүмкүн. Кыргызстанда ага карата кылмыш иш козголуп калса, жанагындай пара корчулук боюнча Испания өзүнүн эмеси менен эле конфискация болот. Ошондой өзүнө эле Испания сот кылбай туруп эле барып эле жөн эле конфискация. Ошондой маалыматтын негизинде эле барып конфискация кылып коет экен. Таза эмес деген белги да бул, Там отмывание денег. Жанагы акчаны жууга каршы закон бар да ал жерде ошондой. Вот. Испанияда ошондой экен да. Башка мамлекеттерде билбейм, ошо Испанияда именно ошондой экен. Анан Англияда видимо ошондой анча жок окшойт. Бирок ошого бүт бардыгы эмелер, миллиардерлер Лондондо жүрөт. Бардыгы эле качкандар Лондонго качып атпайбы, акчалуулар. Анан бул жака келди эми, бул жакта жүрөт. Келе жаткан президенттик шайлоого Камчыбек Ташиев барабы? Мен ойлойм, эгер жол берсе барат, бул обязательно барат. Себеби деген буну тарапташтары да талап кылып атат мындан да. Мунан бул моундай ситуациядан чыгып кетиш жолу ушул да. Башка жолу жок да мында. Бүт мүлктөрүн сактап калыш жолу деле ушул. Обязательно барып туруп президент болсо, анан кийин баарын өзүн сактап калат. Ошондуктан бул обязательно барат, эгер мүмкүнчүлүк болсо. Жакын арада Кыргыз нефтегаз боюнча бир нече тарапташтар камалды. Мурда күнү эле өзүнүн иниси Шайырбек Ташиев камалды. Жана орустар айтып коет, круг сужается. Сиздин оюңузча Камчыбек Ташиев өзү камалабы? Бул уже мындай да, эгер строго мыйзамдын алкагында караса, камалат. Мыйзамдын алкагында. Анан мындай башка мыйзамдан сырткы түшүнүктөр менен болсо, камалбай калышы да мүмкүн. Көрөбүз да эмесини. Вот, бирок мен айтып атам, бул Садыр Нургочоевич раз муну баштагандан кийин, вот, акырына чейин чыгып коюш керек да, мыйзам чегинде, мыйзамдын алкагында, мыйзам таласында. Себеби деген, эгер муну жасабаса, коомдо күмөн боло берет. Вот, анан кийин Ташиевдин тарапташтары дагы Ташиев тарап болуп тура берет. Вот. Күмөн боло берет, анан кийин Ташиевдин азыркы булганган, мен айткандай, булганган көлөкөсү буга тие берет. Ташиевдин тарапташтары дедиңиз, дагы бир эң мындай коомчулукта талкууга алынган нерсе, бул эгерде Камчыбек Ташиевди шайлоого жибербей коюшса, же камап коюшса, кандайдыр бир эл толкундоо башталабы деген суроолор жаралып жатат да. Сиздин оюңузча ошондой болушу мүмкүнбү же болбойбу? Жок, эл толкуулар болбойт. Эл уже 3 революция болуп, аябай акылдуу болуп калган. Өздөрү көрүп атат, акырында карапайым эле адамдардын балдары жабыркалайт. Карапайым эл жабыркалайт акырындачы. Себеби мен башынан эле жанагы биринчи революция болгондо эле айткам, мен вообще революциянын тарапташы эмесмин да. Мен мисалы. Себебиден бүт бардыгы эволюционный мыйзамдын чегинде, бүт бардыгы шайлоо, бийлик алмашсадан бүт бар мыйзам чегинде болуш керек. Дагы мына соц тармактарда активдүү жазып атышат. Камчыбек Ташиевдин кичи мекениндеги тарапташтары буну аябай колдойт, буну каматканга жол бербейт, президенттик шайлоого катышканга мындай түрткүбү берип атат деп жаллап атты. Анткени инфраструктурасын көтөрдү, көп жолдорун жасады, жанагындай көп эме салым кылды. Сиз ошол түштүк региондорду билген саясатчы катары далилдеп бере аласызбы? Ошондойбу же андай эмеспи? Жок, кандайдыр биз бир мындай узкий тар чөйрө колдошу мүмкүн муну. Ошонун пайдасын көргөн, ошол киши менен өзүнүн келечегине эме кылган, перспективасын үмүт кылган адамдар ошол колдошу мүмкүн. Тар чөйрө эле да. Негизинен эл колдобойт. Ээрчишпейт бул кишини. Негизинен эл могу эмеден, беспределден чарчап бүттү да өзү. Мыйзамсыздыктан чарчап бүттү. В том числе жалабатта. В том числе жалабатта. В том числе жалабат.
Анан түштүктүн баягы бул жөн эле манипуляцияда түштүк-түндүк болуп эме кылабыз. Эл эч качан өзү түштүк-түндүк болуп бөлүнбөйт. Саясатчылар эле бөлөт. Эл өзү вообще бөлүнбөйт. Мен мына көп жерлерде иштедим, Ысык-Көлдө иштедим, Нарын мына эме болуп жүргөндө бүт бар жокту элем түштүктү полностью кыдырып, түндүктүн бүт эмелери, досторум, тааныштарым, мени колдогондор, мисалы мени колдогондор баткендиктер эмес, негизинен түндүктөр колдоду да. Нарын колдоду, Көл колдоду. Мен эмеге мен депутаттыкка Талас колдоду, негизинен. Как ни странно, Жалал Абад колдоду, Ош колдоду. Баткенден азыраак эле болду мени колдогондор, понимаете? Ошондуктан түшүнүп атасыздар. Анан ошого мен айтам, эл эч качан бөлүнбөйт. Мурда эгер, например, түштүктөн, түндүктөн бири-биринен келин албайт. Азыр бүт повальный бардыгы келин берип атпайбы. Биздин эле туугандарыбыз канча. Мен эле мисалы менин туугандарым, менин келиндерим бардыгы бияктан, Таластан, Чүйдөн, Көлдөн, ошондой болуп атпайбы, бүт бардыгы. Ошондуктан бул жерде эч качан бөлүнбөйт. Мындай жөнөкөй адам менен общаться этип жүргөндө эч кандай, мисалы мен эч кандай бир жерге барсам, сен баткендиксиң, андай тигиндей деп эч жерде уккан эмесмин. Саясатчылар өзүнүн эмесин эле колдонуп атат да. Наоборот, ак үйдө эмелерде жүрсөң, ошол жерде угасың, баткенчисиң деп. Элдин арасында эч качан мени эч уккан эмесмин, сен туура. Баткенчисин деп бөлгөнүн уккан жокмун. Любой жерге барсаң, сыйлап, эме кылып, түндүктөн болот, түштүктөн болот, ошентип турушат да. Ошондуктан бул мен дагы бир жолу айтам. Кыргыздын эли эч качан бөлүнбөйт. Ошондуктан 1000 жылдап кыргыз болуп келатат да. Анын арасында кандай деген империялар, кандай деген чоң элдер жоголуп кетти. А биз кыргыз боюнча калдык да, ошо бөлүнбөгөнүбүз үчүн калдык да. Ынтымак болгонубуз үчүн калдык да. Кичине болуп аз калсак дагы. А калган жанагы империялар каяктагылар? Римский империяда кана ошол римляндар. Канча биз билбеген улуттар жок болуп кетти. Канча билбеген улуттар, миллион деген улуттар өздөрүнчө жок болуп кетти. Биз кыргыздар жанагы азыр официально Кытайдын эмеси менен 2,5 миң жылдык тарыхыбыз бар. А бизде Музафар Усен деген бир жазуучубуз бар эле, тилекке каршы раматтылык болуп кетти. 10 000 жылдык тарыхын билчү кыргыздын. 10 000 жылдык тарыхы бар деп айтып жүрчү. Түшүнүп атасыздарбы? Ошондуктан биздин кыргыздын элинин ынтымактыгы бул гени де бар, менталитети де бар. Эч качан бөлүнбөйт, эч кандай эме болбойт. Жаман менен жакшыны аябай жакшы ажыратат. 2020-жылы эки башкы партия парламентте бийликти алабыз деп, биримдик менен Мекендим Кыргызстан баратып, бири-бири менен салгылашып атып, ошодогу Сооронбаев Жээнбековдун бийлигин жокко чыгарды. Себеби ошол болду да. Асылбек Жээнбеков менен Райым Матраимовдун партиясы согушуп атып, кырылышып атып, ортодон үчүнчү күчтөр чыгып кетти да. Азыркы кырдаал ошондой кырдаалга окшоштурбайсызбы? Тандемдин эки мүчөсү бири-бири менен салгылашып атып, ортодон үчүнчү күч чыгып кетпейби деген ой чыгып атат да. Кандай дейсиз? Жок, ал экөөнү салыштырып болбойт, менин оюмча. Анан кийин бул дагы бир жолу мындай болбош үчүн Садыр Нуркожоевич баштаган ишини акырына чыгарып коюш керек. Бирок үчүнчү күчтөр дегенде бул мисал үчүн аттарын атасам. Экс-президент Атамбаев, алардын тарапташтары да активдүү иштеп атат соц тармакта. Экөөнү тең жамандап, бул бийлик кетсе биз келебиз деген мүмкүн ошондой бир шанстарын айтып атат. Негизи Атамбаевдин шанстары кандай? Өзү болбосо мүмкүн Сапар Исаковдун атын айтып атат. Кече күнү бир маалымат жазып коюптур бир жакта, Назар Ньюстабы келип суракта жүрөт деп. Бирок мен ойлойм бул чындыкка жатпаган маалымат, бирок негизи ошолордун үмүттөрү бар да, Жана биз мындай эмеде ойлоп атабыз да, что народ, эл эч кандай тиешеси жок, ошол күчтөрдүн ортосунда эле шайлоо болот дегендей болуп атат да. Эл чечет да бардыгын. Ооба. Ошондуктан бул жерден анан коркпош керек. Атандаш чыкса чыга берсин деп. Эгер өзүңдүн жүргүзүп аткан саясатыңа, өзүңдүн кылып аткан иштериңе ишенген, программа жакшы, ниеттериң жакшы болсо анын коркуштун кереги жок. Жок, корккон жок. Шанстары кандай деген суроо. Шанстары алардын шансы өтө эле төмөн, менин оюмча. Шанстары өтө эле төмөн. Мадумаровдун шанстарычы? Мен айта албайм. Мону
мен бир нерсени айтам, мындан коркпош керек. Атаандаштыктан эч качан коркпош керек. Ал туура. Күчтүү жетекчи эч качан акылдуу адамдардан коркпош керек. Наоборот, акылдуу адамдарды өзүнө тарабына жийиш керек. Жанагы эмеде азыр кайсы президенттин эмесине Американын биринчи президенттеринин бирөөсүнүн эмесиде жазылып турат экен. Баягы стелласта. Өткөндөн кийин жанагы көрүстөнүндө мондай деп жазып койгула деп айткан экен да. Бул жерде өзүдөн акылдуу адамдарды иштетип башкарган киши жатат деп жазып койгула. Бул настоящий күчтүү лидер ошондой болот. Эч качан күчтүү, акылдуу оппоненттерден коркпош керек. Наоборот, ошол оппоненттер менен иштеп, эгер туура айткан ошолдордун акылдарын колдонуп, ошондой болуш керек да. Ошондуктан мындан коркпош керек. Дагы бир кызыктуу маалымат чыгып атат. Ушул президенттик шайлоо өткөндөн кийин азыркы жогорку кеңеш толугу менен таркап, кайра парламенттик шайлоо болуп калышы мүмкүн. Кандай да болушу мүмкүн. Бардыгы эле айтып атпайбы? 90% Ташиевдин адамдары деп. Ошо барышы мүмкүн эми шайлоодон кийин. Азыр эмес, шайлоодон кийин барышы мүмкүн, ошондой болушу мүмкүн. Азыркы болгон жагдай дагы мындай жакшы эмес жагдай болуп сезилип атат. Анткени бизнес дагы күтүп атат, инвесторлор дагы күтүп атат. Кандайдыр бир орустар айткандай подвешенное состояние болуп атат, түшүнүксүз болуп атат да. Көп бизнесмендер ким кыйнаган, ким акча опуздалаган деген көрсөтмөсүн бере албай атат. Анткени эртең кандай болуп кетет, жагдай өзгөрүлүп кетпейби депчи. Бул негизи биздин өлкөбүзгө мындай жакшы болбогон нерсе да. Ошону оңдош үчүн, стабилдүүлүк болсун, баары ишенимди кайра алып келиш үчүн азыркы бийлик эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Дагы бир жолу айтам, баштаган ишин акырына чыгарып коюш керек. Бул эмне болуш керек? Баштаган ишин эмнесине чыгарып атат го мына. Мен бир нерсени айтып атам. Азыр бүт бардыгы мындай асылмак болуп мындай болуп калды да. Жарымталай болуп атат. Жарымталай болуп калды. Бардыгы. Бизнес дагы эме болуп калды, инвесторлор дагы эмне кылышын билбей калды. Эл дагы эмне кылышын, кимге ишенишин, эмне кылышын билбей калды. Анан кийин жанагы эки жактын тең тарапташтары дагы эмне кылышын билбей калды, понимаете? Вот. Жалпы түшүнүксүз болуп атат. Түшүнүксүз болуп атат да. Ошондуктан мен айтып атам, раз ушунчалык булар бардыгы бекеринен алган жок, бекерине иш козгоп, могу иштер жүрүп аткан жок. Значит, эменин кылмышыны бүт бардыгыны эме кылгандан кийин, раз баштагандан кийин мынчалык. Бардыгы эле айтып атат да, эмне майда чуйдасын эле эме кыласыңар депчи. Негизги эмеси жакта жатат. Ошондуктан эгер ушундай болуп висячка болуп тура берсе, анда бардыгы висячка болуп тура берет. Вот. Эгер мындай болсо, эменин деле тарапташтары жанында жүрө берет. Ташиевдин деле. А вдруг? Бирок кандайдыр бир кадамдар жасалып атат го. Мына кечөөнү бир тууган жээни чыгып, бирок иниси камалды, демек кандайдыр бир мүмкүн көрсөтмө бергендир да. Мүмкүн ошондой бир цепочка менен барат. Цепочка может бараткандыр постепенно кылып туруп, мындай сразу мындай бир моментте мындай резкий движение кылбай, акырындап может болуп аткандыр. Себеби деген бирок мындай шартта коомду кармабыш керек да. Мындай шартта, саясатта, мындай шартта, мындай асылып турган шартта коомду кармабыш керек саясатта. Аны же нары же бери кылып жетиш керек. Негизи ушул бизнеске, экономика болгон зыянын кандай баалайсыз? УКМК жанагындай кустуризация кылды, анан эми кустуризацияда жанагындай мыйзамсыз приватизация, мыйзамсыз байлык алганда мейли, ал боюнча дагы мыйзамдар бар. Бирок чынчыл ишкерлерди, Дордойдо бир 2-3 бутик барларды дагы кустурбадыбы? Алардын баарында ошого чейин жетти. Ошол зыянын кандай баалайсыз? Кандай зыян тийди? Мындай да бизнеске биринчиден жөн эле каракчылык болуп атпайбы? Анан кийин мындай моменттерде көп акчасын алып башка мамлекеттерге чыгып ошол жака инвестиция кылып кетип атпайбы алар? Анан кийин көбү жанагы эмелер ким бирөө жана эмеде мындай ситуацияда эч ким бирдекени курганга да бир жака акча жумшагандан дагы чочулап калдылар да. Баары акчасы кладываться этилбейт. Мындайча айтканда бир эле өкмөттүн структурасы, өкмөттүн функциясы шал болуп калган жок, экономический система дагы шал болуп калып атпайбы мындай моментте.
бүт бардыгы шал болуп калат. Ошонун кесепетин көрөт болушубуз керек азыр жакын арада. Бул мындай да бардыгы ойлойт. Мисалы экономиканын эмеси, кесепети бир заматта эле көрүнбөйт да. Ал бир жеке жасаган болсо, аны мындай временной лак деп коет аны наукада. Анын временной лак бар. Акырындап турган кесепети көрүнөт, акырындап. Ал сразу көрүнбөйт. Себеби деген экономический система, чоң система да, Татаал да, инертный система да. Бул бир эле мындай болуп кетпейт да. Акырындап мындай же мындай болот, акырындап бар. Мамлекет дагы бир заматта эле жок болуп кетпейт ал. Акырындап жок болуп бир заматтан кийин шак деп эме болуп калат. СССРди 70 жыл эме болгон, дүйнөнү дүркүрөтүп турган СССР ким ойлоду эле жок болуп кетет деп. Карайсың? Туура эмес саясаттын аркасынан, туура эместин аркасынан акырындап келип туруп, бир заматта жок болуп кетти. Бирок точкасына жеткенде бир заматта жок болот. А бардыгы ойлойт бир заматта жок. Ошого өтө көп убакыт өтүп анан кийин жок болуп кетет. Ошондуктан бул деле ошондой. Эме эгер бул неге айтам президент туура кылды иштен алып деп. Себеби ушуну токтотту. Ушулдай поползновениени. Ушул жакы жылып кетип атканын токтотту да. Жалпы мамлекетке кооптуу болгон турбайбы? Ошол мамлекетке кооп. Мен айтып атпайм, мамлекеттин жок болуп кетишиге кооптукчу болуп калды да. Ошондуктан муну бардыгы эле ойлойт, жок, бул туура эмес эме болсо, акырында барып туруп жок болуп кетиши мүмкүн. Дагы бир кызыктуу суроо, сиз эми көп жылдан бери УКМКда иштеп келгенсиз, ал жакта тажрыйбаңыз көп, мындай жетекчи катары көп жерде иштеп келгенсиз. Ушул акыркы убакыттагы ушул УКМКда болгон ыплас иштерди, жанагы Эду, Вазелин деген пайда болгондору, жанагындай акчаларды топтоп, бизнестерди кыйнап, ошого кандай баа бересиз? Ошо именно УКМКнын адиской катары сөздөрүңүздү уксак. Биринчи кезекте Ташиевди УКМКнын башыга кургондо ал УКМКнын эмесине узурпация кылып алды. Өзүнүн личный кызыкчылыгына, өзүнүн кланынын кызыкчылыгына баш ийдирип алды да. Ошол күч колдонуп. Ошондуктан бандиттер менен күрөшөм деп жүрүп, УКМКны бандиттик мекеме кылып койду да. Ошондуктан анан кийин Пито, Вазелин, Эдулар чыкты да ошонун арасынан. Коррупция менен күрөшөм деп жүрүп, коррупциянын сап башында өзү туруп калганын Ташиев өзү да билбей калды. Азыр деле. Мындай жакшы иштерди кылам деп жүрүп, өзү билбей калды, ошол болуп калган. Ошондуктан мен буга аябай терс баа берем. Мунун бардыгы ошол узурпациянын кесепети болду. Себеби бүт бардыгы мыйзам талаасынан чыгып кетти. Эгер эч качан мен иштеп жүргөндө, мисалы, СССРдин убагында, казалось бы, диктатура там, пролетариат, ушунчалык диктаторский мамлекетте, партиянын көзөмөлдө жүргөн, биздин ошол эме бүт бар жокко эң всесильный, бүт бардыгы дүйнөнү титиреп турган КГБ эч качан мыйзам неместен талаастан чыкпайт эле. Мыйзам талаастан чыкпайт эле. Что вот такой был, он кара, кама, андай. Ал ушунчалык мыйзам талаастан чыкпайт эле, себеби деген КГБда ким иштегенин эч ким билбейт эле, жакындарынан башкасы. Ооба. Мисалы мен өзүм иштеп жүргөндө анча-мынча жашпыз да эми, анча-мынча ичимдик ичип алып анан кийин машинада кетип атып анан бир аз маспыз. ГАИ токтотсо акча берип кутулчубуз да. Көргөзбөйт элек да. Болбойт да көргөзмө. Себеби деген дискредитация кылып коесуң. Дискредитация кылып коесуң. Мына КГБнын балдары монтип эме болуп өздөрү бузуп жүрөт дегенден эме кылып, ошондой сөз болбош үчүн айтасызбы, братан туда-сюда деп жарып, болбосо акча берип кутулчубуз да. Жөн эле эме болчу. То есть бул деген бул жоопкерчилик, бул мыйзамдын каттуулугу, бул жанагы мыйзам талаада иш кылган ошондой болот да. Ташиевди билбей калды деп атасыз. Чын эле билбей калдыбы ушул? Эдулар кылып аткандары? Жок, аны кылып аткан бул жетекчисинде болгон, бар жокто эле билип турган. Бандиттик организация кылып койгонун билбей калды.
коррупциянын башында туруп калганын билбей калды. Кандайча? Сезбей калды, ушу өзү коррупция кылып атканын түшүнбөй калды да. Баары өз оюнча бул баардыгы мамлекеттин кызыкчылыгы деп атпайбы бүт бар жок деле. Мисалы, Эми бирөө жанагы эмени атып салганда жана Көлбаевди атып салгандан кийин, хорошо спецоперация кылдыңар, аны ликвидация кылыпсыңар, бирок аны мактанып эмне кылат айтып. Мне пришлось принять решение о ликвидации воров в законе. Понимаете? Ради государства. И это решение я принял. Я вам сразу скажу. И мы его ликвидировали. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн мен ушуга барганга аргасыз болдум деп атпайбы. Өзү түшүнбөйбү туура эмес экенин, мыйзамсыз экенин түшүнбөйбү. Бул жерде андай болбойт. Анан кийин коррупция менен күрөшсө да, аны тартып алдык, неме кылдык. Бүт барды мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн деп атат. Кустуризация. Мыйзамдын чегинде болуш керек. Мыйзамсыз болбойт. Бул мыйзамсыз экенин түшүнбөйбү ал киши. Жок, хорошо, аны мыйзамсыз экенин түшүнбөйт. Бирок кээ бир анын балдары, мисалы үчүн ошол эле Көлбаевдин мүлкүн тартып алганда өзүн алып калган, аттарын алып калып, машиналарын алып калып, неужели ошону мыйзамсыз экенин түшүнөт да, ошону айтып атпаймынбы? Ошол күрөшүп жүрүп, өздөрү бандитке айланып калганын билбей калды деп атпаймынбы? Уже түшүнүп калды. То есть мындайча айтканда, элдин кызыкчылыгы деп отуруп, мындайча айтканда баардыгы Камчыбек Кылычбаев өзү баш болуп, өзүнүн кызыкчылыгы менен, өзүнүн кланынын кызыкчылыгы менен мамлекеттин кызыкчылыгын адаштырып алдылар да. Азыр ушул бийликтен түшкөндөн кийин, жанагындай доматтар коюлгандан кийин ошону түшүндү деп ойлойсузбу? Мен сүйлөшсөм анан билесиң да. Азыр кандай үн чыкпай калганыга караганда түшүнө баштады да. Азыр эми көз ачыла баштады. Бул да туура эмес болуп калган экен. А Көлбаевди мен өзүм ликвидация кылдым, мен өзүм жоопкерчилик алдым дегенди сразу эле түшүндү го. Эртесиге чыгып айтты го, эч кандай бул жөнүндө сөз да болбош керек деп. Уважаемые журналисты, я хотел бы дать разъяснение по тем моментам, которые я 2 дня назад высказывался по поводу ликвидации Кульбаева. Сделали так, как будто я лично давал поручения или подписывал какие-либо приказов, или по приказу было ликвидировано или уничтожено Кульбаев. Нет, конечно, это не так. Анан абдан көп мындай ыплас нерсе жасагандарды сиз айтып бердиңиз. Азыр ошолордун үстүнөн арыз жазып, эми жагдай өзгөрүлдү да. Азыр айтып атабыз, баарыбыз оттепель болуп атат. Сизге басмырлаган тергөөчү менимче Теңир Борубаев деген иштеп атабы дагы эле? Дагы эле иштеп атат баягындай. Ошонун үстүнөн арыз. Ошол эле Сейитов деген дагы эле башкарманын БШК, ошолордун баардыгы эле иштеп атат да. Жок, азыр ошонун үстүнөн арыз жазып, жоопкерчиликке тартканга аракет кыласыз? Биринчи инстанциядагы сот. Биринчи райондун соту. 1 май соту. Ал эми аркасында куратор турганда, президент айткандай, пистолети менен. Ошондуктан ошондой чечим чыгарды. А экинчи инстанция эч кандай уже ташриф кеткенден кийин биринчи инстанцияны колдоп берип атпайбы? Эмне себептен? Значит, ал жерде сот системасында ошон кишилер отурат да. Ошондуктан азыр эми жогорку сотту көрөбүз, ал жака кассацияга бердим. Каерге чейин адамдар отурат? Канчалык биздин сот системабыз, вообще судопроизводство системабыз канчалык чириген? Кеп ошондо болуп атат да. Ошондо. Мисалы мен бүгүн так айта алам, что биздин судопроизводствобуз экинчи инстанцияга чейин чирип бүткөн деп мен ачык эле айтып атам муну. Чирип бүткөн. Ошону айтам да, ушул ар бир бийликте иштеп жүргөн аткаруучулар, Бакиев, Атамбаев азыр деле иштеп жүрүшөт. Любой бийликтин заказын кылып жүрүшөт. Ошол да. Менимче ушул аткаруучуларды толук кандуу жоопко тартсак, эртеси күнү кайра бир мыйзамсыз иш жасаган бийлик жетекчиси келсе, уже аткаруучулар ойлонуп калат. Эртең биз жазага тартылып калабыз, кой деп баш тартат адам. Себеби деген мындай да, эгер ошол аткаруучулар астынан тартып үстүгөнө чейин бүт барды таза жоопко тартылбаса, коом да ишенбейт реформа болуп атканыначы. Ооба. Коом да ишенбейт. Ошону айтып атпаймынбы, мүмкүн сиз өзүңүздүн ишиңиздин мисалыңызда ошону ишке ашырып, до конца барып, может быть,
бир прецедент кыласызбы деген ойдо болуп Жо, мен өзүм азыр ошого жогорку сотко чейин кетип атпаймынбы. Ошого чейин кетип атпаймынбы. Анан жанагы эмени айтып атпайм, башкы прокуратурада менин арызым 1 жылдан бери жатат го. жанагы Мен муну силерге да ачык айтып атам. Жок, токмок боюнча эмес. Ташиевдин үстүнөн жазганмын, узурпация боюнча. Үч бутак бийликтерди узурпация кылып алды. Узурпациянын эмеси менен кылмыш кылган үчүн, узурпация кылган үчүн муну жоопко тарткыла деп жазганмын да. Ташиевдин үстүнөн жазгам 1 жыл мурун. Алар азыр айтып атат, азыр эле кеткенден кийин чыгып атасың. Жок, 1 жыл мурун махровый болуп күчүндө турганда жазганмын аны. Турат ошол генеральный прокуратурада жатат. жазгансыз да. Жазганмын, ооба. Ал дагы аны мага жооп жөнөттү, анан мен ошондон кийин мен айттым да, бул жөн эле убактымды, нервимди кетирет экен. мүмкүн азыр кайра жазыш керек. Жазыш керек, азыр эми көрөбүз да. Анан кийин анын эмесине мен ойлойм да, аны кайра жазып бериш ал проблема эмес. Соңку суроо УКМК боюнча, УКМК кызматкери катары ушул УКМК идеалдуу вариантта кандай болуш керек? УКМКны эч кандай реформа кылыш, анын ишини өзгөртө албайсың. Себеби деген бул 1000 жыл деген тарыхы бар бул спецслужбанын иши. 1000 жыл деген эң бир древний профессиянын бирөөсү. Анын мындай иштөө методдору бүткүл дүйнөдө независимо бол, социалистическийби, капиталистическийби же там диктаторскийби же мындайбы, алардын баардыгынын метод иштери бир эле. Ал жагынан эч кандай реформа кыла албайсың. Андай. Бул жерде эң идеальный болуш үчүн алар определенный рамкага коюлган. Мыйзамдын рамкасында иштеш керек. Мыйзам талаасында иштеш керек. Ошондо анан идеальный спецслужба болот. Чектеп турат. Себеби деген анын негизги чектегени баягы мыйзам талаастан чыгып кетпесин, анан кийин негизги мыйзам коюлган талап алардын үстүнөн. Бул элди коргошко, мамлекетти коргошко, мамлекетти элдин өнүгүп өсүшүнө жумшалат ал. Bir группанын кызыкчылыгы үчүн эмес, же болбосо bir коомдун bir четиге иштеген неме болбош керек. Ал мыйзамдан тып жазылган эмес, алардын функциясынан тып жазылган эмес. Ал жерде жазылып турат. Мына конституциянын эместе, что мамлекет жалпы, мамлекеттин органдары жалпы коомдун кызыкчылыгына иштешке тийиш деп турат ал жерде. Вот ошондо жазылып турат. Бүт барды закондордо жазылган бардыгы. Бардыгы өзүнүн максатына, ар бир мекеме, мамлекет жалпы, ар бир мамлекеттин органдары мыйзамда жазылгандай ошол эменин мыйзам талаасында бардыгы өздөрүнүн функциясын аткарса, ошондо идеальный общество болот. Ошондо бир эле УКМК эмес, жалпы биздин коомубуз, мамлекетибиз идеальный болот. Мыйзамдуу мамлекет. Мыйзамдуу мамлекет дегендин принциптери бекеринен эмес. А биз эмеде конституциябызда биринчи эмеседе эле жазганбыз да. Бул деген конституция деген бул эмне? Бул элдин, бир мамлекеттин элинин кыялы да. Моундай мамлекет курабыз деп кыялданат. Ошону конституцияга жазат. Ошо биринчи беренесинде жазылып турат. Значит, демократиялык болуш керек, мыйзамдуулук болуш керек, адилеттүү болуш керек. И так деп туруп бир 5 эмеси менен кыялын жазган ошондо. Мамлекетибиз ушундай болуш керек деп. Аны биринчи статьясын эле карасаңар, элдин кыялы, мамлекет кандай болуш керек экени жазылып турат. Бирок мисалы үчүн Камчыбек Ташиевдин эң биринчи жазып аткан кадамдары негизи ниеттери туура болчу да. ОПГны жок кылам, паракорчулукту жок кылам, жоопкерчиликти көбөйтөм, жанагындай. Ошондой ниеттер менен келатканда, чын айтканда. Бирок кайсыл жактан ошонтип буруп кетти да башка нукта. Жана мыйзамсыз жолго кайсы жактан түшүп. Пендечилик да, пендечилик. Анан бандиттин методу менен болбойт да. Коррупционердин методу менен болбойт да. Түшүнүп атасың. Туура. Мыйзам талаасында кылыш керек да. Мен айтып атам, адилеттүүлүк бул мыйзамдуулук менен эле бирдей. Экөө бир барабар. Мыйзамдуулук, адилеттүүлүк бул тере мыйзамдуулук. Ошондон адилеттүүлүк болот. Ошондуктан идеальный боло турган болсо ошол
жанагы идеальный боло турган болсо, жанагы конституция бар бу жерде. Биринчи беренесте жазып турат демократическая. ооба, мен жатка билем. Жатка Демократикалык, мыйзамдуулук, светтик, адилеттүүлүк, социалдык мамлекет. Кыргызстан ошондой мамлекет болуп саналат деп жазылган. Вот сен өзүңдүн сурооңо өзүң жооп бердиң. Идеалдуу деген ушундай болуш керек. УКМК дагы демократиялык иштеш керек, мыйзамдуулукка иштеш керек, социалдыкка иштеш керек. Жанагы сен айткан 5 принципке иштеш керек. Ошондой эле медицина ошондой болуш керек, президент ошого иштеш керек, Кабмин ошого иштеш керек, Министерство обороны ошого иштеш керек, милиция, прокуратура бардыгы ушул багытта иштеш керек. Ушул багытта эме кылып, ал болсо Конституция бардыгы жазылган. Кандай кылып ошол кыялданган мамлекетти түзөбүз. И бүт закондордо ошентип жазылган. Ошондуктан идеальное общество, идеалдуу коом бул мыйзамдуу коом. Ошондон адилеттүүлүк болот, социалдык болот, ошондо өнүгүү болот и так далее. Ошондон анан кийин инвестор дагы ишеничтүү келет. Себебен берде мыйзам иштейт. Договор түздү, могу мыйзам дегенде. Бардыгы аткарылат. Сот көз карандысыз аткарат. Прокуратурага жалоба этсең, ал көз карандысыз мыйзам чегинде чечип берет. Ошондон анан кийин бүт бардыгы определенный так болот да. Мыйзам так жазылган да. Ошондуктан мыйзам любой иш кандай бүтүшүнү мыйзам менен уже билип койсо болот кандай бүтөт. Демек, а бул жерде өзүң барып туруп эмне болуп бүтүшүнү билбейт да адамдар. Ошонун бардыгы наразы болуп аткан ошонун да. Мисалы сотко бүт эле бардыгы наразы. Прокуратура жабыркаганда наразы, арызданганда наразы. Бардыгы эле наразы да, там и эме болгондо наразы. Обвиняемый болгондор дагы наразы да. Күнөөлөнгөн адамдар дагы наразы. Бардыгы наразы. Себеби бүт бардыгы мыйзам талаасынан чыгып кеткен. Адилеттүүлүк жок. Любой жагы жок. Туура сөз, сонун сөз. Сизге чоң рахмат. Келечекте сизге ден соолук, Аяш апабызга ден соолук буйруса, мен ойлойм, эртеби кечпи мамлекетибиз, коомубуз ушул мыйзамдуулук мамлекетке теттей болобуз. Менин тилегим эле, каалоорум эле, жанагы биздин конституцияда биринчи беренесте жазылган кыялыбызга жетели бардыгыбыз. Ооба, камсыздайлы кошо. Камсыздайлы ошон бардыгыбыз биригип, бөлүнбөй жарылбай, мыйзамдын алкагында жакшы ниеттерибиз менен туура айтасыз. ошого жетели деп. Бир болсок бар болобуз. Бир болсок бар болобуз.